Assalamu alaikum урматтуу Ош-Кабардын көрүүчүлөрү, биздин мекендештер амансыздарбы? Бүгүн 2019-жылдын 21-майы Ош-Кабар каналы өз көрсөтүүлөрүн улантат. Биз азыр КБК кичи районундабыз. Сиздер көрүп турган Манас күргө боюнан 200 метр жүрсөңүздөр оң тарапта жайгашкан Равон автосалонунун филиалын сиздерге көрсөтүп кетели. Бул филиалда жаңы автоунаалар менен толукталып учурда бағалары қандай болды, қандай шарттар менен сатылып жатат, сіздерге толық маалымат бере кетебиз. Биздин канал менен бирге болуңуздар. Акырына чейин көрүңүздөр. Бул эскерте кетебиз, кредитке берүү жолдору да каралыптыр. Бул жагынан болсо запчас, азыркы жаңы запчас базардан келген эле. Мына чоң жолдун сол жагында Раван фирмалык автосалон көзүңүздөргө чалгат. Бисмилла деп биз кирип кеттибиз. Биз ушул жердин азыр жетекчиси болуп саналган Анвар мырза менен сүйлөштүк. Баалары кандай болду, кандай автоунаалар келген, сиздерге толук маалымат бере кетебиз автоунаалар тууралуу. Ушул көрүп турган эки түстөгү эки түсү бар экен. Механика автомат. Баалары кандай болду, чыгарылган жылдары 2019 жылы чыгарылыптыр. Сиздерге сатылуу жоболоруну көрсөтүп кетебиз. Мына жакшы автосалон экен. Ичи салкын. Чыгарылышыбыздын башында эле бул моторлоруна Раван R4 деп коет экен. Моторлоруну көрсөтө кетсек, өзүңүздөр көрүп тургандай, булар 2019 кайсыл айда чыгарылган эми? Анвар мырза? Январь, февраль айларында чыгарылган автоунаалар экен. Комплектациясы простой диск. Бунусу болсо литий диск болуп бөлүнүп кетет экен. Бул литий диск. Так, ошондо кайсынысы автомат, кайсынысы простой? Литий дисктеги автомат коробка. Ушулары автомат коробка болот экен. Мындай дискка айырмачылыгы. Простой дисктегилер болсо механика 6 скоростуу. Көрсөңүздөр болот автоунаны. Жакшылап көрсөтө кетели. 2019 жылы чыгарылган. Бул дагы элибиз үчүн чоң акчасыны бир төлөп ала албасаңыздар дагы чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп, банктар менен договорлор түзүлгөн бул салондо 3 жылга чейинки 36 айга чейин договор түзүп алсаңыздар болот ушул салондон. Пробегин да көрсөтө кетели. Заводской стендде жүргөн эмеси болот. Заводской стенд. Бул эми жүктөлгөн километри да бул. 5 километр да. 5 километр. Полигонда жүргөн. Басып туруп, почасовой. Завод кылса да болот. Завод ойт. Заводской меткалары менен учурда жүрүп турат. Үч жылга чейин гарантиясы бар, же болбосо 100 000 километрге чейин гарантиясы бар экен. Моторуна жана коробкасына гарантиясы бар. Ошол жолдору каралган. Бул мокрый асфальт түстөгү Раван R4 үлгүсүндөгү автоунаа чыгарылган жылы болсо 2019 жыл, механика, баасы болсо 715 250 сом. Кыргызстан үчүн атайын экспорттолуп чыккан. Эң эле арзан баа ушул биздин Кыргыз Республикасында гана арзан экен. Россия жана башка мамлекеттерге чыкканда бир аз баасынан разницасы бар дейт. Бул жерде полный автоунаа тууралуу характеристикасы көрсөтүлгөн. Бул жерде гарантия 3 жыл, же болбосо
100 000 kilometrге чейин коробкасы менен моторуна гарантиясы бар. Механика. Бул автоматы тууралуу сиз автомат коробкасы тууралуу маалымат бере кетсек, ак түстөгү автомат бул деле чыгарылган жылы 2019 жылы чыгарылган Раван R4 2 гана үлгүдө экен азыр. Бунун баасы болсо 768.220 сом. Bunun деле гарантиясы 3 жылга гарантиясы каралган. Объему болсо 1.5. Атайын Кыргыз Республикасы үчүн экспорт болгон. Мына катарынан эле сиздерге көрсөтө кетсек, бул жерде 2 түстө, ошондой эле 2 түс жана 2 комплектацияда экспорттогу автоунаалар. Бардыгы эскерте кетебиз. Раван R4 үлгүсүндөгү автоунаалар. Эгерде сиздер ала турган болсоңуздар, кредитке, ошондой эле нак акчага ала турган болсоңуздар, булар окончательный баалар, окончательный эле баалар экен. Сиздерге сурап билүү телефондорундагы номерлерин айта кетсек, 0559 менен 56 20 20 же болбосо 559 менен 58 58 58 85 35 номерине чалып байланышыңыздар. Салон тууралуу кенен маалымат алсаңыздар болот. Эскерте кетчү нерсе, 3 жылга чейин кредитте дагы 30% төлөмүн төлөп, кредит жолдору менен дагы алсаңыздар болот. Жаңы автоуна издеп жаткан болсоңуздар, ушул автоунаалардын бири тандаганыңыздар сиздерки болуп калышы мүмкүн. Рамазан айында ар бириңиздерге ушундай автоуна, жаңы автоунааларды миништи насип этсин деп Ош Кабар каналы сиздер менен бул чыгарылышты жыйынтыктайт. Саламатта калыңыздар.